Саламатсыздарбы? Мен полковник Першин Георгий Георгиевич, өзгөчө кырдаалдын министрлигинин материалдык техникалык камсыздоо башкармалыгынын башчысымын. Бүт министерство ведомстволордун телеграмма сактуу келген. Конкурс өтөт, этап кандай болот, кайсы критерийлер бар. Ошо анан биздин СМИ кесиптештер жардам беришти. Именно видео съемка жактан, фото, видеоролик кылып атканда. Тасмада ким болом, каяктан болом, аял жубайым ким, канча балам бар, кандай кызмат өтүп атам, канча жаштан, ошондой сактуу да. Георгий Георгиевич, Кыргыз Республикасы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Оору башкармалыгынын башчысы. Алтынчына Паншетина Селена. Мен Першин Георгий Георгиевич, министрликтин материалдык техникалык камсыздоо башкармалыгынын башчысымын. Аскер намым полковник. Жашым 37-де. Улутум орус. Аялым кыргыз. 2 балабыз бар. Амир, Тимур. Дүйнөдө канча деген мамлекеттер бар. Ошолордун ичинден мен Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстанда жашап, кыргыз кызына баш кошуп, кыргыз жараны болуп калганыма сыймыктанам. Мага кел. Жолдош полковник, Оңго. Солго. Артка кайрыл. Солго. Кадам. Да. Быйыл 14-октябрда биз Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын белгиледик. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жаралуу жолу узак жана татаал болгон. Ата-бабалар кыргыз жерин сактап, баатырдык менен коргоп келишкен. Биз башка улуттун өкүлү болгону менен кыргыз жараны катары кыргыз мамлекетин өнүктүрүүгө чогуу жоопкербиз. Владимир Ильич, разрешите передать трубку вашему сотруднику, пожалуйста. Жолдош министр, саламатсызбы? Мен кайсы жерге барбайын, биринчи кыргыз тилинде сүйлөөгө аракет кылам. Кыргыз тилин сактап, аны мамлекеттик башкарууда колдонушубуз керек. Сөзүмдүн аягында биз көп улуттуу Кыргызстан калкы бир жакадан баш, бир женден кол чыгарып, ынтымакта болушубуз керек. Эгерде бизде ынтымак жок болсо, анда биз мамлекет катары өсүп өнү албайбыз.